Assalamu alaikum qadırman zamandaşlar. LTR Teleradyo Kompaniyasının el narkı teledolborunun gezektegi sаны ovodo. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн маселеси айтсаң жакшы сөз айт, болбосо унчукпа. Рахмат. Эми ажеке, сизге акыркы суроом. Мына бүгүнкү көрсөтүүбүздө бир жигит отурат, Данияр Чормошов деген сиздин маңдайыңызда. Бизде жаман эле иштер эмес, жакшы иштер да аябай көп да. Анан бир жакшы нерсени таратуу боюнча, жакшы сөздү таратуу боюнча ушул Кыргызстанда балким номер биринчи инсан деп айтсак деле жаңылбаспыз деп ойлоп отурам. Себеби биздин жанагы теле радио уюмдарына караганда дагы бул өтө натыйжалуу дагы, анан өтө ушундай жеткиликтүү иштерди жасап атат. Жана Муслимбиз деген сайт ачып алып, анан ошондон жана телефондорго күнүгө хадистерди айтат, кыргыздын макал лакаптарын айтат, жакшы кеңештерин айтат. Анан кийин бир 10дон бирби, 20дан бирби, 100дөн бирби, кээде бир майда чүйдө жанагы рекламаларды деле жасап коюп атат. Эми ал баягы соода сатыктын иши. Ансыз бир дагы уюм азыр жашай алыш мүмкүн эмес. Ошондуктан ошол иштегендерине тыйын төлөш максатында балким ошондойлор кетип атат. Бирок негизи 10дон 9. Балким 10дон 9 болбосо 100дөн 99 ушу жалаң жакшы сөздөн турган, жалаң пайдалуу сөздөн турган ушул иш болуп калды. Ушуга мындай бүгүнкү замандын заманбап нерселердин ушул өзгөчөлүгүн пайдалануу менен жасалып аткан бүгүнкү жакшы сөздүн бир формасы катары ушуга пикириңиз кандай? Бул жанагы мен бир кызык нерсесиме чөбө берет да, жанагы памперс дегенде бул жанагы балдардын кийчү жанагы бир жала аягы да. Анан памперс бир эле фирма, бирок азыр кийин чыкканы баары эле памперс деп атап албадык биз. Ошол сыяктуу азыр кыркык менен келгенде бардыгы Муслимбиз деп мен Даниярдын атын унутуп калам кээде. Муслимбиз деп эле чакырып жүрөмчү кайдакидей. Анан бул ошол мен Азирети муфтий болуп аманатта иштеп турган учурумда ошондо башташып анан келген эч нерсеси жок, анан бирок ушундай бир иш ачып атабыз дегенде мунун бир жанагыдай бир мындай бир ишенимге толо көздөрүн көрүп мен ишенгим келгенде ошол ишеним азыр акталып атат десем туура болот.